Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ош шаарындагы Актилек микрорайонунан сатыла турган хай-тек стилиндеги 2 кабаттуу дап-даяр жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге толук адресин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Азыркы учурда мен Ош шаарындагы мына ушул Актилек микрорайонундагы 27 жана ошондой эле 23 көчөлөрүнүн кесилишинде турам. Дагы бир ориентировка түшүндүрө кетели. Актилектеги городской больницаны бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Мына ушул городской больницанын артына эле өтсөңүздөр, мына ушул 27 көчө болуп калат. Ушул 27 көчө мына ушул 23 көчө менен кесилишет. Жанагы сатыла турган жер үйүбүз болсо, мына ушул 23 көчөдө жайгашкан. Ушул көчөгө кирип, бул жакка түз бир 150 метр түз жүрүп барсаңыздар, жанагы сатыла турган жер үйдүн алдына барасыздар. Даректерин түшүндүрдүк. Актилектеги городской больницанын артында жайгашкан 23 көчөдө жанагы сатыла турган жер үйүбүз жайгашкан. Так, мынакей достор, мен жанагы айткан мына ушул 23 көчөгө киресиздер дагы, бул жака түз бир аз эле жүрүп келгениңиздерде, ушул эле 23 көчөнүн оң тарабында, тактап айтканда 41 дайректе мына ушул 6 бөлмөдөн турган хай-тек стилиндеги 2 кабаттуу жер үй сатылат экен. Азыр сиздерге колдон келишинче толук маалымат алып берген аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп, ушул жер үйгө дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Көчөлөрүн көрүп атасыздар, орто кеңдикте шагылдар төшөлгөн, столбаларына болсо прожекторлор орнотулган. Үйдүн чек арасы болсо мына ушул жерден башталат. Мына ушул кошунанын варатасына чейин экен. Калсаңыздар үйдүн сырткы тарабына көрүп атасыздар. Бул жака гүл же дагы башка бирдемке эксеңиздер дагы болот. Темир тосмо менен тосуп даярдап коюптур. Көчө тараптан көрүнүшү мына ушундай. Бул жакта болсо качественный жакшы варата коюлган. Ушул варатанын эшигин ачып кире бересиздер. Бул пультовый эшик. Пульт менен бассаңыздар бул жакта гаражы варатасы ачылат. Машинаңыздар менен үйдүн ичине короосуна кирип келе бересиздер. Так. Үйдүн алдын короосун көрүп атасыздар. Варатаны пульт менен ачып, машинаңыздар менен кирип, бул жака бир 3-4 машинаны кеңири токтотуп кое бересиздер. Асты мына ушундай кафель брусчатка болгон. Жери болсо 6 сотых. Условияларына келе турган болсок, суу, свет, газ, канализация бүт бардыгы бар, бардыгы центральный. Эми Актилекти билесиздер, элитный спальный райондордун бири, бардыгына эле жагат. Үйдүн короосу мына ушундай. Бул жагы газон экен. Мини огород кылсаңыздар дагы болот, бирдемкелерди эгип, же болбосо көчөт дагы башка нерселерди эгип койсоңуздар болот. Атайын бош болуп турат. Эми өзүңүздөр кийин чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай кылып жайланышып алсаңыздар болот. Жери 6 сотых. Условиялары бүт бардыгы бар. Үй тууралуу маалымат берип баштай берейин. Хай-тек стилиндеги 6 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үй бүткөнүнө 1 ай болуптур. Жаңы келип эле жашай бересиздер. Эч жерден эч нерсе кылыштын кереги жок. Бүткөнүнө 1 ай болуптур. Өзүнүн биринчи ээсин издеп атат экен. Так, узун турасы болсо 12ге 13. Жалпы аянты болсо 285 квадрат метр экен. Так. Эки жактан кирсеңиздер болот. Бул жакта 2 эшиги бар экен. Бул жакта дагы эшиги бар экен. Жана ошондой эле 2 балкону дагы бар экен. Жактан кирип келе бересиздер. Документ маселесине келе турган болсок, бүт бардык документтери так, таза. Документ боюнча эч кандай маселе жаралбайт дейт. Коридору кеңири экенин кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Бул жакта биринчи кабатында коридору, санузели, жана ошондой эле кухнясы, теплый пол, ушуну эске алыңыздар. Айнек терезелери дагы панорамный, полдон потолокко чейин. Үйдүн короосу көрүнүп турат экен. Бул жагында балкону дагы бар. Өтө сонун көрүнөт экен, мага лично жакты. Так, бул сатыла турган жер үйдө эмнени көрүп аткан болсоңуздар, кээ бирки буюм тайымдары калат, кээ биркилери кетет экен. Эми ал жагын биз өзүбүз сүйлөшүп келишип алабыз дейт. Кухонный эмеректери, холодильниктери бүт бардыгы орнотулган.
Бул кухнянын мына ушундай экинчи эшиги дагы бар экен. Ушул жактан дагы үйдүн короосуна чыгып кетсеңиздер болот. Так, кезек менен баштай берели. Эшиктерин көрүп атасыздар. Апапакай болгон жакшы дизайндагы эшиктер. Ремонтуна сөз жок. Өтө сонун. Бул ошондо гостиный болуп калды. Так. Бул жактан экинчи кабатка чыгып кетет экенбиз. Бул жакта болсо 3-чү бөлмөсү жайгашкан. Бул спальня деп атап койсок дагы болот экен. Дагы бир жолу айта кетели. Коридору, кухнясы, санузели, теплый пол. Бул жак ваннасы экен. Бүт бардык шарттары бар. Сушилкалары бар экен. Так, бул жана болсо ажатканасы. Ичи кеңири кенен. Бүт бардык шарттары бар. Так, ушул жерден эле бул жагын көргөзүп коелу. Жагы кладовка окшойт. Бул жагы котелный экен, достор. Азыр наркы тараптан дагы кирип көргөзөбүз. Бул жакта экинчи эшиги бар. Ушул жактан дагы котелныйга кирип келе бересиздер. Бул жакта болсо умный печка орнотулган. Пол автомат дегеним. Бул жакка эми өзүңүздөр билесиздер, бир кап көмүр салып кое турган болсоңуздар, жылуулукту 12 саат өзү кармап турат бир температураны. Эми пол автоматты өзүңүздөр түшүнөсүздөр. Кааласаңыздар бул жерде природный дагы газ бар. Газ аркылуу или мына ушул пол автомат печка аркылуу дагы үйүңүздөрдү жылытып жашай берсеңиздер болот. Эшиктерин дагы көрүп атасыздар. Апапакай болгон эшиктер коюлган. Өзүнчө эле бир Америкадагыдай жашоо болуп калат экен. Экинчи кабатка көтөрүлдүк. Үйдүн узун турасы 12ге 13, жалпы аянты 285 квадрат метр. Үйдүн бүткөнүнө бир ай эле болуптур. Бул болсо балдардын уктоочу бөлмөсү экен. Экинчи кабатында санузели дагы теплый пол. Бул жакта санузели толук бүтө элек. Эми өзүңүздөр кийин алып бүтүрүп аласыздар. Бул жакка душевой кабина эле коюп коюш керек экен, болду. Бул дагы бир ата-энелердин уктоочу бөлмөсү экен. Ар бир бөлмөсүндө отоплениялар орнотулган. Бул жагы болсо дагы бир кичинекей бөлмө экен. Эми бөлмөлөрдүн аталышын айтпайбыз, себеп дегенде эми өзүңүздөр дагы кийин келип алганыңыздарда каалагандай кылып бөлүштүрүп аласыздар. Бул жак ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул жагы болсо зал болуп калат экен. Залын көрүп атасыздар. Конок бөлмөсү өтө кеңири кенен. Сатыла турган жер үйдөн эмнени көрүп аткан болсоңуздар, ал жагы келишим түрдө экен. Кааласаңыздар алып кетет, кааласаңыздар калтырып кетет. Бул жагы болсо экинчи балкону, үйдүн короосу, крышалары, чатырлары бүт бардыгы көрүнүп турат. Жакшы. Өтө сонун. Сатып аткан себебин айтайлы, баарыңыздарга эле кызык болот. Бул үй жакшы ниетте, жакшы качестводо салынган үй экен. Жумушуна байланыштуу башка шаарга көчүп атат экен, ошол себептен сатып атат экен. Андыктан ушуну эске алыңыздар. Ушул эле лестница менен биз эми үйдүн алдына чыга беребиз. Так, достор, үйдүн алдына дагы чыктык. Толук маалымат алып бергенге аракет кылып атабыз. Так, бул жакта болсо эки эшигин түшүндүрдүк. Бирөөсү кухняга, бирөөсү болсо котелныйга кирип кетет. Мына ушул оң тарапта болсо сырткы ажатканасы, жана ошондой эле бир складка арналган кичинекей бөлмөсү мына ушул тарапта жайгашкан. Үйдүн арткы тарабын көрүп атасыздар. Болжол менен бир 2 метр аралык калтырылган экен.
мектеп, бала бакча, магазин, маршруттук каттамдары, городской больница бүт бардыгы ак тилектин центринде жайгашкан. Ак тилектин центринде эле экен өзү бул үй. Нар жака бир 200 метр түз чыгып бара турган болсоңуздар, городской больницанын алдына чыгып барасыздар. Үйдүн каттал тарабында дагы аралык калтырылган. Так, эми баарыңыздарды кызыктырган баасын айтайлы. Баарыңыздар күтүп атасыздар. Баасы болсо $205,000 бааланды. Албетте эле айткан баасында эч ким сатпайт, өзүңүздөр билесиздер. Ырымына жараша түшүрүп берет. Үйдүн ээси айтып атат, содалашуу болот дейт. Вариант жолдору дагы бар экен. Эгерде кимиңиздердин шаарда квартираңыздар болсо, үстүнө доплата кылып алмаша алсаңыздар дагы болот. Баасы $205,000, албетте эле кеми болот. Не демекчибиз, ушундай Ош шаарынын өтө сонун районунан орун алган ушул таптаяр болгон 2 кабаттуу жер үйдү колдон чарбаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик. Мен болсо бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Сак саламатта калыңыздар.